Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдарды ыплас болгон ушундай жийиркеничтүү бир кудукка таштап жиберүүгө буйруду. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден кетерден алдын ушундай деп айтты: эй баланчанын уулу, түгүнчө, эй түгүнчөнүн уулу баланча, Аллах жана анын пайгамбарына моюн сунганыңарга сүйүнүп жатасыңарбы? Мындайча айтканда, каршы чыкканыңарга сүйүнүп жатасыңарбы? Биз Роббибиз убада кылган нерсени таптык деди. А силерчи деди. Өзүңөрдүн кудайларыңар убада кылган нерсени таптыңарбы деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху жанында турган Умар ибн Хаттаб айтты: эй Аллахтын элчиси, булар да угуп турабы деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: эй деди, Умар деди, булар деди сенден да жакшыраак угуп турат деди. Аллахтын эмне Мухаммадтын жаны анын колунда болгон затка касам ичип айтамын, менин сөздөрүмдү деди силерге караганда булар жакшыраак угуп турат деди. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, ошол жерде эмне Аллах субханаху ва таала аларды ан сайын кордугуна кордук кошулуш үчүн, азабына азап кошулуш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол сөзүнү угузган дейт. Бул жерден бир пайданы алабыз жана ушул менен чектелебиз иншалла. Кандай пайда десе, өлүк адамдар укпайт бир туугандар. Өлүк адамдар укпайт. Далили Умар радиаллаху анхунун сөзү. Умар радиаллаху анху жана башка сахабалар өлүк адамдар укпайт деген этикадта, ишенимде жашайт эле. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таң калыштуу сурап жатат: эй Аллахтын элчиси, булар угабы деп. Жана бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдарды угат дегендиги бул бүт өлгөн адамдар угат деген нерсе эмес бир туугандар. Түшүнүктүбү? Аллах субханаху ва таала алардын кордугуна кордук кошулуш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн угузган дейт. Жана кээ бир учурлар бар дейт, хос далилдер келгендиги үчүн ошол учурда угат. Кабырда койгондон кийин кеткен адамдын эң акыркы адамдын эмне сандалисинин үнүн угат. Хадис келгендиги үчүн айтабыз. Негизинен эмне укпайт. Себеби Аллах субханаху ва таала Кур'анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып, сен өлгөндөрдү угутуучу эмессиң дейт. Ахли сунна вал жамааттын ишеними бир туугандар, өлгөндөр угабы же укпайбы деген маселеде укпайт деп айтабыз. Түшүнүктүбү? Кескин түрдө айтабыз. Эмне себептен бул нерсеге токтолуп турабыз? Бир туугандар, бир тайпа адамдар угат деп туруп, анан өлгөндөргө эмне кылат? Мунажат кыла баштайт. Өлгөндөрдөн жардам сурай баштайт. Өлгөндөр угат деген ишеним менен анан ширкке эшик ачылат. Түшүнүктүбү? Биз ахли сунна вал жамаат пайгамбар саллаллаху алейхи хадистердин негизинде, аяттардын негизинде өлгөндөр укпайт деп айтабыз. Жана дагы эгерде уккан болгондо дагы алар пайда зыян бере албайт деп бекем ишенебиз. Чүнкү укпайт негизинен. Укканда дагы алар пайда зыян бере албайт деп бекем ишенимде болобуз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.